Ezirek мен сага момундай 3-1 тууган деп жолуктук. Сен болсо угуп тур, макулбу? Илгери бир заманда атыңден жетим калган 3-1 тууган болуптур. Алардын колунда жалгыз көк өгүзү бар экен. Аны үчөө кезек менен кайтарып жүрүшчү. Бир күнү эң күчүсү кайтарып жатып, уктап өгүзүн мурдатып жиберет экен. Эми өгүзүн таба алабы? Кандай деп ойлойсуң Ezirek? Табак деп ойлойм. Кайда табалат? Деп ыйлап кеткен. Анда агасы, кой ыйлаба, анын эмнесине ыйлайсың? Тиги улуу агаңа барып айтчы, деди ортончу агасы. Хан ого бетер таң калып булардын билишине өтө ыраазы болуп, үчөөнө ат мингизип, тоон кийгизип узаткан экен. Айтып берейин. Демек ал балдар Түлкү менен келе эко буудай айдашат экен. Түлкү болсо башым ооруйт, ичим ооруйт, кымыз ичип келейин деп талаага кетип калат экен. Эми качан сени күтө берип зээрип кеттим экен. Түлкү болсо өз жолуна түшүп, кене болсо ак эмгегин табып, жыргап кунап жашап калат экен. Айт асманда кууду алтын чарадай карап турду өмүрбек кызуу суу тарабай. Алтын чара асманда аста жылып баратты. Балдар түндө коркот деп жарык муун таратты. Учуп жанып жылдыздар өздөрүнчө ойноду. Аларды өмүр чоң айдын балдары деп ойлоду. Акшынакай балаты, токой тоонун этеги, жүрүү балдар жетели, тобур жагы толтура, терсек себет жетеби. Жайыгышы карачы, жашыл токой арасы, жаңы баскан баладай, жакшынакай балаты. Эй балаты. Bir günü itke kana dozun çeğinde gireli kış girip geldi dedi ayı. Oy çeğin degenin emne dedi tanırdan. Ekövüz ünküge girebiz. Kışta kumuruk tartıp uktap jatабыз. Жазында çeğinden çıkabız. Açıkka kış boyu kanti uktayбыз dosum dedi it. Tamanımızdı sorup jata berебиз. Төрт таманымдын майы güder. Kız da güder dedi ayı.